Сіздер YouTube'дағы Машина Кейдж каналын көріп жатасыздар. Біз Ош шаарында Жапалакунаа базарына видео тартууну улантуудабыз. Бүгін 23 май 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Азымна байкаганыңыздардай, видеонун 90% эле Deo Nexia'ларды камтыйт. Ошолор менен кошо алдыма чыгып калса Deo Lanos 1, Lanos 2 жана Hyundai Avanta 1, Avanta 2-лерди да тарткан аракет жасаймын. Мо Nexia 2-ни көрсөтөйүн. Шундан баштайлы. 2012, объему 1.5. Ең жөнөкөй эле комплектацияда 160 миң беле? 160 миң сом деп атат. Nexia 2 широкий туманниктерде 2011, объему 1.5. Комплектациясын көрөлү. Электропакет, ушу электропакет дегенде мына айнек көтөргүчтөрүн ушундай айтып болот. Кондиционер жок экен, гидравлика барбы? Гидравлика жок. 190 миң, классы. 190 миң сом деп атат. Ушунун аркасында Lanos 1 туманниктер бар, Корея 2000 жылы чыгарылган, объему 1.5. 140 миң бир аз кеми бар дейт. Алдын жок 4 айнектен электро көтөргүчтө кондиционер, электро күскүлөр, гидравлика дагы болот. Жакшы. Так, ушунун аркасында дагы бир Nexia 1 2006, объему 1.6. 130 миң сом. Максималдуу комплектация деп жазылган. Кондиционер, электро көтөргүчтөр, айнектер. Гидравлика деле бар болуш керек. 4 дөңгөлөктөн кышкы протекторлары жакшы эле абалда көрүнөт. Мо силерде эмеспи? Кайсы булбу? Тарта беребиз. Так, кичинекей туманниктерде Кыргызстан номери, Кыргызстан номеринде экен. 2011, объему 1.5. Газ жабдыгы дагы бар, Евро 4. Машина Кейдж. Россиядан сиз видеоңуз көрөм. Болду, көрүп тургула. Кондиционер жок экен, гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Орточо комплектацияда подлокотник коюлган. Баасын канча дедиңерли? 250 миң сом. Россия транзит номердеги Nexia 2 2012, объему 1.5. 180 миң сом. Ең жөнөкөй эле комплектация. Дагы бир транзит номердеги Россия Nexia 2 кондиционер бар, мына компрессорун көрүп атасыздар. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, гидравлика бар. Гидроусилитель рулянын бачогу ошол жакта жайгашкан. Жылы 2013, объему 1.5, 210 миң сом. Айнектери жөнөкөй айланмада экен. Nexia 2 широкий туманниктерде, дөңгөлөктөрү кышкы, 2008, объему 1.6. Кондиционер жокпу? Жок экен, Гидравлика деле жок окшойт анда. Барбы? Бар экен. Минималдуу комплектацияда анда. Баасы 170 беле? 170 миң сом. Nexia 1 туманниктер бар. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, гидравлика бар, кондиционер жок экен. 2006, мына эсин байланыш номери. Электропакет, подлокотник бар, атайын коюлган экен. 100 канча дедиңерли? 170 миң сом. Мынакей автомат Nexia'ны издеп жүргөн биздин көрүүчүлөргө ушуну сунуштап кете берейин. Nexia 1
1996 Корея коробка автомат. Так, есін байланыс номері тосылып қалыптыр. Қимылдатқышын көлемі 1.5, 120 мыңды отасыңар, а? 120 мың түшпері өздейді. Бұл Кореяда максималды комплектация олады, жақшы. Гидравлика, электропакет, мұнанда климаты дағы. Жоқ, бұл климат мескен, неме екен? Магнитоласы екен. Кондиционер да болады. Бұл неме тұрбай о? Cielo деп қой олы? Cielo. Хэтчбэк. Мұнаны спортивный вид қылып жасалған Nexia 2. Құрметті жарандар, көңілдеріңіздер. 2005 жылы шығарылған 2012 объемы 1.6. жер үсті көпір алу жолыменен жеңіл Бүзгілерінде повторитель поворота бар. Электропакет, кондиционер жоқ. жылы шығарылған Porter 2 унасы сатылады. Жер үсті көпір алуменен жеңіл унаға алмасылады. Сабвуфер бар деп отады. Есе мынандай центр замокта екен да, пультіменен. Сигнализация бар ма? Бар екен. Камера заднего вида бар екен. Мынаки сабвуфер. Жақсылай жүреткен. Мынаки есе аптечка, огнетушитель барды орында. 250 мың деп отасы. Жақсы. Ушының жанында да бір Nexia 2. 2008, объемы 1.5, 165 мың сом. Черный потолок тұрды. Кондиционер жоқ, айнектер жөнөкөйлө айланмада. Тасуучу холодильник машиналарды пенаменен жеңилайбыз. Байланыш номерлери Да бір Nexia 2-ні көрсөтөйүн. Широкий туманниктерде 2010, объемы 1.6, газ, бензин, 150 мың сом. Электропакет, кондиционер бар, максималды комплектацияда екен бұл. 150 мың сом, партроник датчиктері. Сатылыш түрдө сатылат. Келишим баада. Авалы жакшы. Lanos, ЗАЗ Lanos 2007, объемы 1.3, Украина сборкасы. Есін байланыс номері жазылып отыр да, 150 мың сом. Ең жөнөкөйлө комплектацияда. Роз автомашинасынын заводской Lanos 1, 553 11 05 Корея, 99. 1998, объемы 1.3, 120 мың сом. Сааларгандар, бизге байланышыңыздар. Сүйүнчүсү бар. Кайталайм. Chevrolet Lanos, Россия транзит номерінде. 2011, объемы 1.5. Есін байланыс номері 557, 333, 735. Коробка механика. Так, бұл жоқ, ЗАЗ екен, ЗАЗ. Ең жөнөкөйлө комплектацияда пирог басын 200 мың сом деп атышат. 4 дөңгөлөк өтен кышкы, протекторлары жакшы. Nexia 2. Широкий туманниктерде 2009, объемы 1.5, 150 мың сом. Ең жөнөкөйлө комплектация. Nexia 1, Корея. 1994, 110 мың сом. Электропакет, кондиционер, гидравлика болот. Nexia 2, 2011, объемы 1.5. Гидравлика, электропакет, кондиционер жоқ дейді есе. 220 мың, а? Бағасы 220 мың. Nexia 2, 2010. Вот, телефонның алып тұрмын. Телефоннан. Объемы 1.5. Бұлда ең жөнөкөйлө комплектацияда екен, пробеги 196.399 километр. Же гидравлика бар бы? Гидравлика бар екен, минималды комплектациядан да.
Bası kaç oldu? 200 bin kemi var deydi. Nexia 1. ...2003 объемы 1.670 bin сом. Электропакет, кондиционер, гидравликада болуш керек. Nexia 2. İçindeki tumanikтерде 4 дөңгөлөк өтен кышкы 2008 150 bin сом. Объемы 1.6. Электропакет, кондиционер жоқ. Chevrolet Lanos 2007, объемы 1.3. 120 bin сом. Так, bunda комплектациясы ең жөнөкөй экен. Да, бир Lanos. Lanos 2 окшойт, а? Корея. Гидравлика. Өзү бирок кондиционер да болуш керек буларда. Барбы? Компрессоры. Мынакей, бул жакта ылдыйда турат. Патрубкалар ошол. Так, 2001, объемы 1.3. Алдын кайнектери электро көтөргүчтүү. Электро күскүлөр жок экен. Баасы канча болду? Басы 130 миң сом. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бир башынан экинчи башына чейин, аягына чейин көрсөттүм. Тагыраак айтканда мына бир дарбазадан экинчи дарбазага чейин. Жалпысынан ушундай көрүнүштө болду. Унаалардын баалары, кандай унаалары болгонун айрым-айрымдарын көрсөтүп силерге айтып кеттим. Лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Башка видеолорубузда көрүңүздөр.